Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, мына азыр закон алып келип атпыз, биз колдойбуз. Жакшы. Менин бир-эки суроом бар. Мына биринчи жанагы зарплата боюнча прокуратуранын чындыгында бул баягы орус айтмакчы плачевный да жанагы айткан зарплата. Анан эми ушуну мына мамлекет кече президентибиз дагы айтты, мына кумтөрдөн акча түшүп атат, аяк бияктан баягы. Ошондуктан чындыгында зарплатасыны булардыкын 60 миң, 70 миңге кылыш керек. Булар нормальный мындай жашаш үчүн. Ошол сиз айткандай жанагы 4 жанага камап койсо дагы жанагыдай зарплата менен ар нерсеге барышат. Ошондуктан бул прокуратуранын зарплатасыны ушу көтөрүп бериш керек. Анан мынабу экинчи мына предпринимательдер боюнча, ишкерлер боюнча ушул мына текшерүүнү була прокуратурадан башка жактардан текшерүү болот. Ошол баягы нормальный иштеп жүргөндөрдү ни за что бизнесин бузуп салышат. Мына мен практикада ушуну көп көрдүм. Ал бузулгандан кийин ал кайта тиги өмүрүнүн жарымы кеткен бизнеси же производствосу токтоп калат дагы, аны кайта восстановить эте албай, жарым баасына салып, сатып ошо бойдон банкрот болушат. Көбүнчө ушундай эме болот. Ошондуктан жанагыдай бир проверка болордо сиздердин ген прокуратуранын көзөмөлүнүн астында ошондон санкция алыппы, же болбосо ошондон бир мындай барганда ненин основаниясы текшересиң, анын неси бар экен деп туруп бир мындай көзөмөлдөп туруп проверка болсо, любой барып эле басакка алып туруп эле бар жок документтерини машинага жүктөп алып келип алып, бир жылдап сүдүрөп жүргөндөр бар. Аягында анан кийин эч нерсе жок. Анан бир нерсени жазып коет. Эми ушунча текшерүү болду, биз бир нерсе жазбасак болбойт деп туруп жазып, ушундай кылат. Анын психологиясы өлөт бир жылда, жанагы ишкердин, же болбосо производственниктин. Анан 10 секунд кошуп бергиле. Ал андай бизнести жасагысы келбей калат. Ал ошол өз иштеп турган периоддордо 100 миллиондогон акчаларды төлөгөн. Анан ни за что жанагыдай болуп туруп калат. Ушуну бир жолго салып көзөмөлдөп берсеңиз ушуну. Ушундай проверкалар көп болуп жүрөт. Рахмат. Биринчи сурооңузга мына көпчүлүк депутаттар колдоп, эмгек маянаны көтөрүү боюнча талап коюп атасыздар. Бул эң туура. Анткени эмгек маянаны көтөрүп шарт түзсөк, бул ийгиликке бир кадам.